Бүгүн 23-июнда Бишкек шаардык сотунда Жогорку кеңештин депутаттары Асылбек Жээнбеков менен Төрөбай Зулпукаровдун бөгөт чарасы кайрадан каралды. Өткөн соттук отурумда алардын катышуусу жок сот иши каралган. Бүгүн жактоочулардын өтүнүчү боюнча депутаттар сот отурумуна алынып келинди. Соттун имаратынын алдында депутаттардын үй камагына чыгуусун талап кылып, 500гө жакын тарапташтары чогулду. Бардык жумуштар акыйкаттуу мыйзамдын ченеминде болушун каалап, бүгүнкү акциянын өткөрүлүшүнүн себеби дагы ошо мыйзамсыздык орнолбогондон болуп чыгып атат да. Мына кайсы жерге барсак дагы булар жөнүндө эч кимдин жаман пикири жок экен да. Мен ошон үчүн айтып атам, талап кылам, сотторубуз мыйзамдуулукту кармасын. Негизи сот мыйзамдуулукту кармамайынча бизде жашоо кыйын болот да. Соттор, жогорку кеңештин депутаттары, анан президентке талапкер, анан жогорку кеңештин депутатына талапкер адамдардын атайын процедурасы болот. Аны кармаганга, обыск кылганга мыйзам жол бербейт. Жол берет бир гана учурда. Эгерде ошол орусча айтканда момент совершения преступления деп коет да. Мына эгерде уурдап атабы, ошол уурдап аткан момент болсо, анда ошондо кармоого мүмкүн болот. Ал эми Асылбек Жээнбековдун туугандарына сот отурумуна катышууга уруксат берилди. Соттун чечими менен депутаттар 31-июлга чейин УКМКнын СИЗОсунда абакта калтырылды. Буга чейин соттук процесске эл өкүлдөрү алып келинбегени үчүн отурум бүгүнкү күнгө 23-июнга жылдырылган. Кечээ 22-июнда бир катар депутаттар Зулпукаровдун баш коргоо чарасын үй камагына алмаштырууну шаардык соттон суранышып кепилдик беришкен болчу. Алар Төрөбай Зулпукаровду камакка алуу мыйзамсыз экенин билдиришкен. Эски мыйзам боюнча, эски мыйзамды кошуп туруп эле, где выгодно болгон жерлерди жаңы мыйзамды кошуп туруп эле, андай болбойт да. Эгерде жаңы мыйзам кабыл алганда, именно жаңы мыйзам менен иштеш керек. Жаңы конституция чыктыбы, жаңы конституция негизинде иш кылыш керек болчу да. У нас идет такой правовой беспредел в отношении политиков, в отношении должностных лиц, то в отношении простого человека, карапай элдин үстүнөн еще хуже куугунтуктар болот. И карапай эл өзүнүн акыйкатты таба албайт деп эсептейт да, ошондон аябай переживать этип отурат да. Эскерте кетсек, Жээнбеков менен Зулпукаров УКМКнын тарабынан 31-майда кармалып, алардын Кумтөр боюнча коррупцияга шектелип жатканы маалымдалган. Ошол эле күнү 1-май райондук соту алардын баш коргоо чарасын карап, 2 айга камакка алган. Сот адилеттүүлүгү